Көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн материалдык дүйнөнүн өнүгүп өрчүшүнүн байланышы. Бул өтө зирек адамдардын көрүнбөгөн материалдык дүйнөдөгү энергияны адамдарга синтездеп жеткире билүүсү. Аны айрым адамдар түшүнө билбесе дагы, гениалдуу адамдар аларды тактап, толуктап, адамзатка рухий азык кылып берүүсү жана ички дүйнөсүнө толуп чыккан энергияны жалпы адам баласына тартуулоосу. Башкача айтканда, жогору жактан келип жаткан өтө жогорку деңгээлдеги аң сезимдерди, сүрөт, поэзия, музыка, бийик акыл ой жана башка көрүнгөн жана көрүнбөгөн материалдык дүйнөнүн байланышынын негизги шарттары болуп эсептелинет. Бул адамдар көрүнбөгөн материалдык дүйнөнү көрө алгандыгы, аны үйрөнүп таанып, көрө албаган адамдарга искусство, адабият, музыка жана башка көркөм өнөрдүн түрлөрү менен жеткизип жаткандыгы шартталган. Башкача айтканда, жогорку сфера менен байланышкан адамдар көзгө көрүнбөгөн материалдык дүйнөнү акырындык менен адамдарга жеткирип турат. Бул болуп келген жана боло берет. Бирок бара-бара бул көрүнүштүн жогорку чеги болууга тийиш. Анткени адамдардын көпчүлүгү муну туюп билген учурда эки дүйнөнүн байланышы өзүнүн балансына жеткен мезгил болот. Азыркы күндө туюу сезими аз гана адамдарда. Андыктан азчылык көпчүлүктүн астында башынан кыйналууларды өткөрүп, өздөрүн курал катары кармап кызмат кылууда. Көзгө көрүнбөгөн материалдык дүйнөнү көзгө көргөзүп, жердеги адамдарга тартуулап аракет жасашкандыктары чындык. Бирок бардык адамдар кабыла албагандары өтө өкүнүчтүү нерсе. Аң сезимдин өнүгүүсү жерде өтө начар шартталгандыктан, өнүккөн бийик аң сезимдин негизинде айтылган ойлорду кабыл алуу өтө кыйынчылыкка турууда. Мына ушуну менен эки ортодогу ойлорду жеткире алган адамдарды өтө төмөнкү деңгээлде кабыл алып жаткандыгы ал адамдардын жерде жашоосун кыйынчылыкка учуратууда. Менин башка дүйнөнү көргөзүүгө жасаган аракетимди кээ бири өтө дөпөрөстүк менен кабыл алуусу жакшы касиеттерге жана жакшы жолго алып келбейт. Адамдар сезе билбеген дүйнөнү сездирүү кылмыш эмес. Бул акыл эстин жогорку чеги жана адамдар аз да болсо кабыл алууга аракет жасашса, бул өзү чоң жолго алып чыкмак. Мухаммед пайгамбар баяны китебине киргизилген 1997 жылы 3-мартта жазылган. Өмүрбүбү Бегалиева.